70 жашка чейин өнөкөт ооруларсыз, акыл эстүү жана эс тутуму жакшы жашоонун жолу аталды. Өсүмдүк азыктарына бай, пайдалуу жаныбар продукциясын аз же орточо деңгээлде көрүктөөнү жана ашыкча кайра иштетилген азыктарды азыраак колдонууга негизделген туура тамактануу узак жана ден соолукта жашоого өбөлгө түзөт. Бул Гарвард университетинин Чан атындагы коомдук саламаттык мектеби, Копенгаген университети жана Монреаль университетинин окумуштуулары жүргүзгөн жаңы изилдөөдө тастыкталды. Окумуштуулар 39-дан 69 жашка чейинки 105 миңден ашуун эркек жана аялдын орто жаш курактагы тамактануу адаттарын жана алардын кийинки ден соолук абалын 30 жыл бою изилдешкен. Катышуучулар тамактануу боюнча анкеталарды толтуруп турушкан. Моделдер төмөнкүлөр: альтернативдүү ден соолук индекси, альтернативдүү жер ортолук деңизи диетасы, гипертонияны дарылоо боюнча диеталык ыкмалар, жер ортолук нейродегенеративдик кечигүүнү дарылоо диетасы, дени сак өсүмдүк диетасы, планетардык ден соолук индекси, сезгенүүгө каршы эмпирикалык диета модели, гиперинсулинемия үчүн эмпирикалык диета индекси. Бул диеталардын негизги өзгөчөлүгү мөмө жемиштерди, жашылчаларды, дан өсүмдүктөрүн, пайдалуу майларды, жаңгактарды жана буурчак өсүмдүктөрүн көп керектөө. Айрымдары балык жана айрым сүт азыктарын аз же орточо деңгээлде колдонууга уруксат берет. Изилдөөчүлөр ошондой эле өнөр жайлык жол менен чыгарылган курамында жасалма кошулмалар, ашыкча кант, натрий жана зыяндуу майлар бар ультра кайра иштетилген азыктарды колдонуу деңгээлин да анализдешкен. Изилдөө натыйжасында катышуучулардын 9,3% дени сак картаюуга жетише алышканы аныкталган. Туура тамактануунун бардык моделдери жалпы ден соолукту сактоого жана анын жеке аспектилерине акыл эс, физикалык жана психикалык ден соолукка оң таасир эткени байкалган. Эң пайдалуу тамактануу модели болуп, альтернативдүү ден соолук индекси болуп чыккан. Бул диета өнөкөт оорулардын алдын алуу үчүн иштелип чыккан. Бул көрсөткүч эң жогору болгон адамдарда 70 жашка чейин дени сак карлыкка жетишүү мүмкүнчүлүгү 86%дан жогору болгон. 75 жашка чейинге жеткендердин ден соолугу жакшы болуу ыктымалдыгы эң төмөнкү квинтилге салыштырмалуу 2,2 эсе жогору болгон. Альтернативдүү ден соолук индекси диетасы мөмө жемиштерди, жашылчаларды, дан өсүмдүктөрүн, жаңгактарды, бурчактарды жана пайдалуу майларды камтыйт. Жана кызыл этти, кайра иштетилген этти, шекер кошулган суусундуктарды, ашыкча туздуу жана тазаланган дан азыктарын азайтууну сунуш кылат. Дагы бир пайдалуу диета бул планетардык ден соолук индекси. Ал адамдын ден соолугун гана эмес, айлана чөйрөгү тийгизген таасири да эске алат. Бул диетада өсүмдүк азыктарына басым жасалып, жаныбарлардан алынган азыктар минималдаштырылат. Ошондой эле ультра кайра иштетилген азыктарды, өзгөчө кайра иштетилген этти, таттуу жана диеталык суусундуктарды көп колдонгон адамдардын ден соолугу жакшы карлыкка жетишүү мүмкүнчүлүгү кыйла төмөн экенин аныкталды.